Мен 2 балам менен ажырашып кеткенмен үйдө азыр 5 балам бар. Алимент 200 000 сомдон өтүп кетиптир. Менин шартыма карабай эле чыгара береби? Төлөгөнгө эч шартым жок. Россияга барып иштейин десем жолду жаап коюптур. Аялым ата-энеси менен жашайт. Жашоосу меникинен кыйла жакшы. 5 баламды бага албай отурганда алименттеп жашоодон тойдуруп салды. Кимге арыздансам угат? Бул учурда сиздин демек каражат жоктугу, эч жерде иштебей, мындай каражат жоктугу, киреше жоктугу бул алимент төлөөдөн бошотпойт. Жөн эле мен эч жерде иштебейм, мен кирешем жок десеңиз, бул сизди куткарбайт. Сиз бул боюнча сотко арыз бериңиз. Себеби сиздин үйүңүздө 5 бала боло турган болсо, ал бардыгына кирешенин 50%, демек мен мындай түшүндүрөйүн. Bir балага алимент 25%, 2 балага 33%, 3 жандан көп балага бул 50%. Демек алимент төлөөчү адамдын 50% кирешеси өзүнө калып, ал эми 50% кирешеси бул ошол канча баласы болсо да ошол балдарына мындай алимент катары чегерилиши мүмкүн. Мындай учурда сиз бул алименттин баягы топтолгон өлчөмүн азайтуу боюнча же таптакыр мындай бошотуу боюнча арыз берсеңиз болот. Сиз айтып жатасыз 200 000 сом болуптур деп. Албетте дагы мындай төлөбөй жүрө берсеңиз, менде акча каражаты жок деп жүрө берсеңиз 300 000, 400 000 сомго чыгат. Ошондуктан ар бир жаран өзүнүн укугун коргоо үчүн соттук коргонуу, ар бир жарандын укугу бар, соттук коргонуу укугу. Ошондуктан сиз сотко барып жагдайды туура түшүндүрүңүз. Далилдерди келтириңиз, күбөлөрдү келтириңиз. Эми сиздин жашоо шартыңыз боюнча айыл өкмөтү, социалдык коргоо башкармалыгы, кошуна жарандар, айыл өкмөттөгү баягы социалдык адис, булардын бардыгы сизде эгерде жакыр үй бүлө болсоңуз, сөзсүз мындай каттоого алган болушу мүмкүн. Же болбосо андан башка дагы үй бүлөлүк жагдайлар болгон болушу мүмкүн. Айтор сотто ынандырыш керек. Сот ички ынанымы менен ишти чечет. Сиз сотко ошол сиздин чындыгында төлөөгө муктаждыгыңыз жок экендигин, андан башка ушул көп баланы багып чоңойтуп атканыңызды сиз далилдеп бериңиз. Сот сизге мындай ошол алиментти жарым жартылай же болбосо тиги түп тамыры менен алименттен бошотушу мүмкүн. Же болбосо ошол өлчөмүн мындай азайтып берет. Мындай учур мыйзамда каралган. Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси 124-берене сот белгиленген алименттин өлчөмүн өзгөртүү жана алимент төлөөдөн бошотуу. Эгерде алимент төлөө жөнүндө макулдашууга келе албай, сот тартибинде алименттин өлчөмү белгиленгенден кийин тараптардын бирөөсүнүн материалдык же үй бүлөлүк абалы өзгөрүлсө, сот тараптардын кайсынысынын талабы боюнча болбосун алименттин белгиленген өлчөмүн өзгөртүүгө же алимент төлөөгө милдеттүү болгон адамдын талабы боюнча аны төлөөдөн бошотууга укуктуу. Алименттин өлчөмүн өзгөрткөндө же аны төлөөдөн бошоткондо сот ошондой эле тараптардын көңүл буруусуна арзыган башка кызыкчылыктарды да эске алууга укуктуу. Эгерде бойго жеткен аракетке жөндөмдүү адамдын алимент төлөөгө милдеттүү болгон адамга карата билип туруп кылмыш жасагандыгы аныкталса же үй бүлөдө адепсиз жүрүм-турум көрсөтсө, сот бойго жеткен аракетке жөндөмдүү адамга алимент өндүртүүдөн баш тартууга укуктуу.